Bismillahi, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу бир туугандар, сабактарды улантабыз. Китептин аты Дурусул лугатил арабияти ли гайри натикина биха. Араб тили сабактары ал тил менен сүйлөбөгөндөр үчүн аттуу Шейх Абдурахим деген алым жазган китеп. Келип токтогон жерибиз Ад-Дарсу ал-Хади вал-Ишрун, 21-чи сабак. Негизи бул сабакта чоң деле жаңылык жок. Кээ бир ысымдар жолугат бул сабакта. Ал ысымдар ал-мамнуу минас-сарфи деп аталат. Сарфтан тыйылган ысымдар. Тактап айтканда, танвинден тыйылган ысымдар. Танвин жана касраны кабыл албаган кээ бир ысымдар жолугат. Бирок негизи ал-мамнуу минас-сарф деген ошол теманы аны 22-чи, мындан кийинки 22-чи сабакта кененирээк окуйбуз. Бул 21-чи сабакта ошол ысымдын кээ бирлери аз бизге жолугат. Андан башка чоң деле жаңылык жок. Өткөн темаларды кайталаган болсоңуздар, албетте түшүнөсүздөр. Бул сабактын темасы мадрасати, менин мектебим дейт. Мадраса мудоф, я мудоф илейх, менин мектебим. Окуйбуз. Хазихи мадрасати, бул менин мектебим. Неге хаза дебестен хазихи деп жатат? Себеби мадрасатын женский род, ошондуктан хазихи дейбиз. Хазихи мадрасати, бул менин мектебим. Хия карибатун минал масжиди. Хия ал карибатун жакын дейт. Мектепти айтып жатат, ошондуктан хия деп жатат. Ал жакын минал масжиди, мечитке. Ал мечитке жакын. Эмнеге жакын болсо туугандар, карибун деп туруп минди айтабыз. Минал масжид эмнеге жакын болсо. Эмнеден алыс болсо баидатун ан деп айтабыз. Түшүнүктүүбү туугандар? Кариб мин менен келет, баид ан менен келет. Демек ал мечитке жакын дейт. Хия мадрасатун кабиратун. Ал чоң мектеп дейт. Хия ал мадрасатун кабиратун, чоң мектеп. Лаха саласату абуабин. Анда 3 эшик бар дейт. Анда 3 эшик бар. Сан жана саналган нерселер темасында буларды окуганбыз. Абуаб бабун мужской род, ошондуктан саласату деп саны каршы келет. Абуабуха, анын эшиктери, ха деген медресени айтып жатат. Мектепте анын эшиктери абуабуха мафтухатун ал-ана. Анын эшиктери мафтухатун ачык дейт. Ал-ана азыр. Не дейт? Азыр анын эшиктери ачык дейт. Абуабуха, абуабун деген акылсыз көптүктөр, ошондуктан ага бирдик эле женский родко мамиле кылгандай мамиле кылынат. Ошондуктан мафтухатун деп жатат. Бул эрежени да биз өткөнбүз. Фил мадрасати, мектепте фусулун касиротун. Фусул деген фасылдын көптүктөрү, фасыл деген класс. Окуучу жай. Сабак өтчү жайды негиз фасыл дейбиз. Мектепте дейт, фусулун касиротун, көп класстар бар дейт. Хаза фаслуна. Бул биздин классыбыз. Хаза бул фаслуна, биздин классыбыз. Ва хуа жана ал фаслун васиун. Фаслун васиун, кенен класс дейт. Жана ал кенен класс. Васиун деген кенен. Фихи, анын ичинде класс айтып жатат. Нафизатани кабиротани. Эки чоң терезе бар дейт. Анын ичинде эки чоң терезе бар. Наат жана мануд деген сабактарды өткөнбүз. Бул эрежелердин баарын айтканбыз. Нафизатани сыпатталган нерсе экилик болсо, сыпаты да экилик болот дегенбиз. Нафизатани женский род болсо, сыпаты дагы кабиротани дейбиз. Кабирони дебейбиз. Булардын баарын өткөнбүз. Ва фихи макатибу ва карасию. Ва фихи дейт, жана анда дейт, класс айтып жатат. Анын ичинде макатибу ва карасию. Макатиб парта жана отуруштар, парталар жана отуруштар бар. Макатибу деген мактабынын көптүктөрү, караси деген курси отуруштун көптүктөрү. Мына ушул эки ысым туугандар танвин жана касыр албаган ысымдарга кирет. Буларды иншаллах кийинки 22-чи сабакта кененирээк окуйбуз. Демек не дейт? Фихи анда парталар жана отуруштар бар дейт. Ва фихи жана анда дейт. Да класс айтып жатат. Жана анда класстын ичинде саббуротун кабиротун, чоң доска бар. Жана саббуротун доска, кабиротун чоң доска бар. Хаза дейт. Бул
Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi mugallimdин партасы. Бул мугалимдин партасы. Ва зака жана тигил курсиюху анын отургучу. Бул мугалимдин партасы жана тиги анын отургучу дейт. Зака деген залика экөө бир эле туугандар. Ва тилка жана тигил дейт. Макатибут туллаби окуучулардын парталары. Макатибу акыз көптүктүр. Ага кандай мамиле кылабыз? Женский роддо бирдик сандагыдай эле. Ошондуктан тилка деп жатат. Улаика деп эстене, себеби акылсыз. Ва тилка жана тигилер дейт окуучулардын парталары. Ва каросиюхум жана алардын отургучтары. Жана тигилер окуучулардын парталары жана отургучтары дейт. Мактабул мударриси мугалимдин партасы кабирун чоң. Ва макатибут туллаби жана окуучулардын парталары согиротун кичине. Бул жерде кабирун деп жатат, себеби мактабун бирдик эле мужской род, ошондуктан муптада анын хобары дагы кабирун мужской бирдик. Бул жерде макатиб муптада акыз көптүктүр, ошондуктан анын хобары согиротун бирдик женский род. Буларды өткөнбүз туугандар. Фи фаслина биздин классыбызда ашароту туллабин 10 эркек окуучу бар. 10 окуучу бар. Эрежеге ылайык сан жана саналган нерселер. Вахум жана алар мин биладин мухталифатин. Мин биладин мухталифатин ар башка өлкөлөрдөн. Мухталифа деген ар башка. Бир өлкө деген тескериси. Бир өлкөдөн жана ар башка өлкөлөрдөн дегендей. Демек алар ар башка өлкөлөрдөн. Хаза дейт. Бул Ахмад кечиресиздер. Хаза Мухаммадун. Бул Мухаммад. Ва хуа жана ал минал ябани Япониядан. Ва хаза Холидун жана бул Халид. Ва хуа минас-Сини жана ал Кытайдан. Ва хаза Ахмаду жана бул Ахмад. Ва хуа минал Хинди жана ал Индиядан. Бул жерде туугандар Ахмаду деген сөз дагы адамдын аты. Бул дагы танвин жана касыр албаган ысымдардан. Ал-мамнуу минас-сарф. Сарфтан тыйылган ысымдар деген ысымдардан. Бун дагы иншаллах эрежесин кийинки сабакта айтабыз. Ва хаза Ибрахиму жана бул Ибрахим. Ибрахим дагы танвин жана касыр албайт туугандар. Ошондуктан Ахмаду Ибрахиму деп жатат. Бул дагы мамнуу минас-сарф ысымдардан. Жана бул Ибрахим ва хуа минал Гана, ва хуа мин Гана жана ал Ганадан дейт. Гана өлкөсүнөн. Ва хаза жана бул Исмаилу. Исмаил дейт. Жана бул Исмаил. Ва хуа мин Найжирия жана ал Нигериядан. Исмаил сөзү дагы танвин албайт туугандар. Кененирээк кийинки сабакта айтабыз. Демек жана бул Исмаил жана ал Нигериядан. Ва хаза жана бул Юсуфу. Юсуф. Ва хуа мин Инкалтарро жана ал Англиядан. Юсуф сөзү дагы танвин жана касыр албайт. Ва хаза Байрому жана бул Байрам дейт. Эркек адамдын аты. Ва хуа мин Туркия жана ал Туркиядан. Ва хаза Аммарун жана бул Аммар. Ва хуа мин Малайзия жана ал Малайзиядан. Жана ал Малайзиядан. Ва хаза Алиюн жана бул Али. Ва хуа мин Америка жана ал Америкадан. Ва хаза Абу Бакрин жана бул Абу Бакр. Ва хуа минал Юнани жана ал Грециядан. Хум алар мин биладин мухталифатин. Бул жерде эскерилген окуучуларды айтып жатат. Хум алар мин биладин мухталифатин ар башка өлкөлөрдөн. Ва лугатухум жана алардын тилдери. Лугатун деген бир тил. Лугатун деген жам'ул муаннаси салим. Алиф тааны кошуу менен көптүк түргө айланат тилдер. Ва лугатухум жана алардын тилдери мухталифатун ар башка. Демек не дейт? Алардын өлкөлөрү ар башка, тилдери ар башка дейт. Ва алванухум жана алардын түстөрү, өңдөрү. Лаунун деген өң, алван өңдөр.
түстөрү. Ва алванухум жана алардын түстөрү мухталифатун ар башка. Валакин деген туугандар бирок. Валакин деген бирок. Валакин динухум вахидун. Валакин бирок динухум вахидун. Динухум алардын дини вахидун бир. Бирок алардын дини бирөө дейт. Ва роббухум алардын роббиси вахидун бирөө. Ва набийюхум жана алардын пайгамбары вахидун бир. Ва киблатухум жана алардын кыбласы вахидатун бир. Хум алар муслимуна. Алар мусулмандар дейт. Вал муслимуна жана мусулмандар ихватун бир туугандар дейт. Мусулмандар бир туугандар. Хаза мударрисуна. Бул биздин мугалимибиз. Хаза мударрисуна. Бул биздин мугалимибиз. Исмуху анын аты Аш-Шейху Билал. Шейх Билал дейт. Ва хуа минал Мадинати. Жана ал Мадинадан. Ва хуа жана ал роджулун солихун. Жана ал солих киши дейт. Солих киши. Имандуу, жакшы, таква киши деген мааниде солих. Жана ал солих киши. Нахну биз нухиббуху аны жакшы көрөбүз, касирон көп дейт. Биз аны көп жакшы көрөбүз. Түшүндүрүп айтканда биз аны өтө жакшы көрөбүз деген мааниде. Тамарину көнүгүүлөрдү алабыз туугандар. Бул текстти окуп, үйдөн көнүгүүлөрүнө жооп бериңиздер. Тамарину азыр сиздерге эмне кылыш керек экенин көргөзөтөбүз. Тамарину көнүгүүлөр. Биринчи көнүгүү ажиб анил асилатил атияти. Келерки суроолорго жооп бер. Текстти окуп, андан соң жооп бересиздер. Бул ошол текстке байланган суроолор. Айна хазихил мадрасату. Бул мектеп кайда? Мечитке жакын болчу. Жооп бересиздер. Хия корибатун минал масжиди. Ал мечитке жакын деп. Экинчи көнүгүү. Экинчи көнүгүү до хазихил аламата. Бул белгини кой дейт. Эки кашанын ортосунда көрүп турасыздар. Ушул белгини кой. Амамал жумали сахихати. Туура сүйлөмдүн астына ушул белгини коесуздар. Ва хазихил аламата. Мына бул ката белги X. Амамал жумали аллати лейсат сахихатан. Туура эмес сүйлөмдүн алдына ушул белгини коесуздар. Туурага бул белгини коесуздар. Бул дагы текстке байланган суроо. Мисалы, мадрасати корибатун минал матор. Менин мектебим аэропортко жакын дейт. Бул катаны коесуздар. Себеби аэропорт эмес, мечитке жакын болчу. Кийинки сүйлөм, кийинки көнүгүү. Узкур, үчүнчү көнүгүү. Узкур ал-биладал варидата фид дарси мин Асия ва Ифрикия ва Урубба. Бул сабакта келген өлкөлөрдү жаз дейт, эскер. Азиядагысын Азияга жазгыла, Африкадагысын Африкага жана Европадагыны Европага жазгыла дейт. Туугандар мына, ал-биладул лати фи Асия. Азиядагы өлкөлөр дейт. Сабакта келген өлкөлөрдүн Азияда жайгашкандарын бунун түйүнө жазып коесуздар. Ал-биладул лати фи Ифрикия. Африкада жайгашкан өлкөлөрдү бул жерге жазасыздар. Мисалы, Найжирия жана башка. Жана ал-биладул лати фи Урубба. Европада жайгашкан өлкөлөрдү бул жерге жазып коесуздар. Андан соң жаңы сөздөр. Ал-калиматул жадида. Жаңы сөздөр. Астына жазып койгонмун кыргызчасы менен. Ушул жактан сиздер дагы көчүрүп жазып алыңыздар. Мактабун макатибу. Буну которгон жокпуз, буну айтып эле келе жатабыз. Сабактын биринчи сабактан баштап эле. Парталар. Экинчи лаунун алванун. Өңдөр. Лаунун деген өң. Көптүктөрүн экен алван, өңдөр. Жаму таксир. Көптүктөрүн жаттап кана каласыздар. Курсиюн отургуч, каросию отургучтар. Ал-киблату деген кыбла.
Kıbla. Zaka, zalika eko barar. Walakin degen birok degen söz. Walakin birok. Mına uşul kөнүгүүлөрдү үйдөн иштеңиздер, туугандар. Андан соң кийинки сабакта биргеликте көнүгүүлөрдүн туралайбыз. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Wallahu a'lam ve sallallahu ve sellem ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.